Соңку сааттарга алынган кабарлар менен бөлүшөбүз. Дүйнө жана Кыргызстандын өзүндө болуп жаткан окуялардын орчундуулары булар. Орусиянын тергөөчүлөрү Санкт-Петербург метросунда бомба жардырды деп шектелген адамды 22 жаштагы Акбаржон Жалилов деп атады. Иликтөөчүлөр анын генетикалык издерин станцияда табылган бомба салынган баштыктан да табышкан. Мас абалында жөө жүргүнчүгө ок чыгарган милиция кызматкеринин жумуштан алынганы билинди. Ар бирибиздин коопчулугубузду коргоон милиционерлердин бул өңдүү жоруктарына кандай баа берилиши керек? Талкуубуздан көрүңүз. Ал эми Өзбекстандын президенти бул кызматта аркалагандан бери биринчи жолу Москвага келди. Шавкат Мирзиёев кесиптеши Владимир Путин менен 50дөн ашык келишимдер боюнча макулдашат. Экрандан алыстабаңыз, аты жөнүм Мирлан Айталы, кутман күнүңүз менен. Обалы 2 күн мурун болгон Санкт-Петербургдагы метродо болгон жарылуунун тегерегинде өнүгүп жаткан соңку кабарлардан баштайм. Маалыматтар боюнча жардырууну иликтеп жаткан Орусиянын тергөө комитети азырынча алдыңкы версияларды атай элек. Жада калса окуяны теракт деп атагандан алыс болушууда. Анткени алардын айтуусунда башка дагы жагдайларды карап жатышат. Мындай көрүнүштөн улам массалык маалымат каражаттарында жана интернет булактарында ар кандай расмий эмес маалыматтар чыгып жатат. Бүгүнкү күнгө чейин расмий түрдө тергөө комитети жалгыз гана башкы шектүүнүн аты жөнүн атаганга үлгүрдү. Ошол эле учурда Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров кыргызстандык кесиптеши Эрлан Абдылдаев менен Москвада болгон жолугушуусунан кийин берген маалымат жыйынында жардырууну сындап, террорчулуктун улуту жок экенин баса белгилеп кетти. Бул арада Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматы массалык маалымат каражаттарын Петербургдагы теракт чагылдырууда объективдүү болууга, этият маалымат таратууга чакырды. Башкы көзөмөл органдын айтымында Орусиялык бир катар маалымат каражаттары Санкт-Петербургдагы метрону жардырган жанкечти Кыргызстандын жараны экендигин ачык жарыялап чыгышкан. Бул чындыкка коошпойт. Терактка шектүү делген Акбаржон Жалилов 1995 жылы апрелде Ош шаарында туулган. Бирок эч кандай кыргыз жарандыгын алган эмес. Анын Кыргызстанга эч кандай тиешеси жок. Акбаржон Жалилов 2011 жылы атасынын өтүнүшү менен Орусияга кетип, орус жарандыгын алган. Анын атасы да Орусиянын жараны болгон. Ал ушул күнгө чейин да Орусиянын аймагында жашап келген. Ал арада Орусиянын атайын кызматы Санкт-Петербургдагы жардырууга шектүү Акбаржон Жалиловду үйүн текшерүүгө жетишкен. Анын жашаган үйдүн подъездиндеги видеокамерага теракт болгон күнү анын сумка рюкзак менен чыгып баратканы түшүп калган. Ошондой эле теракттан жабыркаган 40ка жакын киши метрополитендин кызматкерлери жана поезддик бригаданын мүчөлөрү суракка алынып, топтолгон материалдардын негизинде криминалисттер иш алып барышууда. Эске салсак, 2 күн мурун Санкт-Петербург шаарынын Сенная площадь жана Технологический институт метро станцияларынын аралыгында жардыруу болуп, 14 кишинин өмүрүн алган. 60 киши ар түрдүү жаракат алган. Башка кабарлардан 3 күн мурун Бишкектеги 7-Кичи районунун жанында 2 адам жаңжалдашып, анын бири милиция кызматкери травматикалык тапанчадан ок аткан. Милиционердин бул жорогу боюнча прокуратура кызматтык иликтөө жүргүзүүдө. Ал эми жаңжалды ошол эле прокуратура иликтемей болуптур. Ал эми эл көп жүргөн жерде тапанча менен ок аткан милиция кызматкери жумуштан алынганы белгилүү болду. Жаңжалга аралашкан экинчи киши жабыркап, ооруканага кайрылган жана медициналык жардам алгандан кийин үйүнө кеткен. Эртеси болсо милицияга арыз жазган. Соттук медициналык экспертиза милиционер спирттик ичимдик ичкенин бышыктаган. Колундагы кызматтык тапанчаны өз ыктыяры менен тапшырган. Мындай бул кызматкердин жорогу интернетте талкуу жаратпай койгон жок. Укук коргоо органдары өкүлдөрүнүн коомдо өзүн алып жүрүүсүнө карата сындар биринчи эле айтылып келген жок. Бул тууралуу биз студиябызга коногубузду чакырганбыз. Эл аралык адвокаттар ассоциациясынын мүчөсү, отставкадагы полковник Токторбек Ашыркулуу уулу. Токторбек мырза, айта кетсеңиз, саламатсызбы? Биздин студияга келгениңизге чоң рахмат. Мына сиз милицияда бир топ жылдан бери иштеп келгенсиз. Демек, милициянын иши кандай экенин жакшы билесиз да. Айтсаңыз, мына бир нече күн мурун болгон окуяны кандай деп түшүнсөк болот?
Эми силер жогоруда айтып кеткендей эле массалык маалымат жана интернет булактарында ушул тууралуу көп кеңири маалыматтар пайда боло баштады да акыркы убакта. Ошондой эле өзүңүздөр айтып кеткендей, азыр акыркы ушу мен дагы акыркы интернеттен караган учурда ал кызматкер, милициянын кызматкерлери такталып, жана ошонун кызматкер экенин билингенден кийин анын кызматтан четтетүү буйругу чыгып, ал жумуштан бошотулгандыгы белгилүү болду дейт. Эми ошого байланыштуу мен айтып кетерим, бул милиция органына кирип аткандагы адамдардын ою кайсы максат менен кирет жана кандай болуп кирип атат деген ой кетет да. Мисалы, биздин союз убагында милиция кызматына кирип иштөө бул өтө катаал жана кыйын. Же болбосо ага милицияга орношуу дагы оңойго турчу эмес да. Алар көп тепкичтерден жана ошондой эле текшерүүлөрдөн текшерилип, ошол адамдардын татыктуу эместиги далилденип, комиссиялардан өтүп, андан кийин барып ошол адамдар конкурстун негизинде барып өтүп, ошол адамдар кызматка киришчи. Андан тышкары ал адамдар мамлекеттин алдында ошол милиция кызматына кирип жатып өздөрү ант берүүчү. Жана ант бергенде адам ошол антка бекен болуп, берген антын аткарууга милдеттендирилчү да. Азыр деле ошол анттар берилип атат, бирок ошол адамдар ошол антка кандай карап атат? Жана биздин ой кетет да, эмне үчүн ошол убактагы милициялар менен азыркы убактагы милицияларды салыштырганда асман менен жердей булардын айырмачылыгы эмне үчүн? Анткени бизде Кыргызстанда ошол патриоттук же болбосо идеологиялык иш салкын солгун болуп калгандыгы, ошондой эле тарбиялардын мектептен баштап, же болбосо бала бакчадан баштап, ошондой эле ошондон кийин жогорку окуу жайларда, ошонун ичинде атайын милиция окуу жайларында ушул иштердин жакшы деңгээлге коюлбагандыгы белгиленип турат да. Анткени ал адамдардын өздөрүнүн ошо кызматка келгендеги максат эмне экендиги белинип турат. Мисалы, өткөндө эле бирөөлөр пара алуу менен кармалып атат. Же болбосо ушундай эле өткөндө дагы бирөөлөр ушинтип сабап коюп, жакында эле болуп өтпөдү. Ошондой болду да. Эми эмнеге бул көнүмүш адатка айдалып баратат да. Ошон үчүн мен айтып кетет элем, могу аткаруу бийлигиндегилер, ошонун ичинде күч органдарынын жетекчилерине ошол ишти катуу көзөмөлгө алып, ошол милиция органына кирип атканда адамдардын эмне максат менен кирип аткандыгын, анын бардыгын психологиялык жактан же болбосо жанагы детектив текшерип ошол аркылуу билүүгө болот да. Азырынча көп милициялар органга кирип атканда биз угуп атабыз, алар ошол жерге кирип көп акча бар экен, көп акча тапса болот экен ой менен келишип, анан ушундай булган иштерге барышып атат да. Докторбек мырза, айтсаңыз, бул негизи кандай болуп калат? Түндө борбор калаада эс алып жүргөндө кызматта эмес да милиция кызматкери, анан тапанча менен мас абалында деген. Мас абалында мейли эс алып жүрсө, ал өзүнүн иши. Бирок тапанча менен жүргөнү кандай, бул кандай көрүнүш болуп калат? Эми тапанча менен жүргөнү бул тергөөчүгө мен ойлойм да, бул бир жагынан мен түшүнбөйм. Негизи мыйзам жагынан кандай? Мыйзам жагынан же болбосо буларда өзүнчө ошондой бир жобо бар да, буларда приказ буйрук менен берилген. Эгер адам кызматка кирип атып, же болбосо бир жакка бир мындайча айтканда бир берилген тапшырманы аткарыш үчүн баратканда кыйын, же болбосо ошондой жагдайлар болгондо өз коопсуздугун коргоо үчүн ошондой өзүнө бекитилип берилген табилдик немени куралды ал өзү китепке кол коюп саат канчада алгандыгы белгилениш керек. Андан кийин ошол ал тапшырмадан келгенден кийин, ошону аткарып бүткөндөн кийин, ал адам кайта келип ал куралды тапшыргандан кийин дагы ошол журналга түшүп кайсы убакта тапшырылды деген болуш керек да. Мына ушул көзөмөл болбогондуктан деңгээлди ошол неме татыктуу же болбосо айтканда, мындай айтканда, ошол көзөмөл салкындап калган да. Анткени азыр милициянын кызматкерлери кызматта жүрүү, же болбосо эс алып атабы, ал куралдарын өзү менен кошо алып жүргөндүгү ошол тартиптин жоктугунан болот. Сиздин өзүңүздүн жеке пикириңиз боюнча милиция кызматкери ошол убакта, тапанчаны колдонгон убакта спирт ичимдигин ичип алыптыр. Бул бир жумушта беле, же жумуш бир кызматты аткарып жүрдү беле, же өзүнүн мындай жумуштан тышкары өзүнүн иштери менен жүргөн убакыт беле? Эми мен жеке оюмча бул массалык маалыматтануу болуп караганда булардын ортосунда талаш, бир аялдар жөнүндө талаш болуп, кыздар жөнүндө талашып, эки тарап болуп, милициянын бир эки жолдошу менен жана ошондой эле берки балдардын тарабы болуп, булар мушташканга чейин барышкан деп айтышат, айтып атат, немелерди тактатып атканда, текшерип атканда ар жерде ар кандай маалыматтар жүрөт да. Ошон үчүн мен айтат элем да, бул жерде эч кандай кызматтык абал жок. Кызмат
кызматтык тапшырманы аткарган адам ал өзүнүн жолдошторун ээрчитип алып бирөөлөр менен урушканы барганда курап алууга ага эч ким мүмкүнчүлүк берген эмес. Бул мен ойлойм ал өзүнүн кызмат абалынан пайдаланып ошол куралды жанында мөөнөтүнөн узак алып жүрүп тартибин бузду жобону. Бул үчүн дагы текшерилип ошол жоопко тартылыш керек. Эми кылмыш кылган адам ал милиция болобу, жөн эле Кыргызстандын жараныбы, же чоң чиновникпи, же болбосо бир белгилүү адамдын уулдарыбы же жакындарыбы, ага карабастан Конституцияда белгиленгендей баардык адамдарга бирдей түрдө мыйзам колдонуш керек. Токтурбек мырза, сиз жана жоопкерчилик жөнүндө айта кеттиңиз. Ушул окуяны буга чейинки дагы окуяларда болуп келген да. Эске салсак, бир жаш баланы дагы ушундай эле сымал кафеден чыгып келатып эки милиция кызматкери мас абалында аны дагы токмоктоп коюшкан. Ушул сыяктуу көрүнүштөр милиция кызматкерлерине болгон ишеничти, коомдогу ишеничти азайтып келет да. Мындай көрүнүштөр капысынан болуп жатабы же бир себептери бар деп ойлойсузбу? Мен жогоруда эгер сиз айтып атсаңар айтып кеткениндей эле бизде бул идеологиянын жоктугунан. Илгери мисалы биздин убагыбызда партия, мамлекет, өзүмдүн мекеним, же болбосо ушундай немелер менен адамдар ошол патриоттук түрдө тарбияланып, идеология күчтүү жүргүзүлгөндө ал убакта ошондуктан ал адамдар мындай жат көрүнүштөр болгон болсо дагы ченде, же болбосо бул көрүнүш бир 10 жылда бир жылда бир 5-6 жылда бир көрүнгөн болгондо мындай бир жылдын ичинде эмес, бир айдын ичинде 5-6 болуп атканы бул жат көрүнүш. Булга мен ойлойм азыркы тарапта мындай көрүнүштөрдү кескин түрдө токтотуп, алан солгундуу иштерди кылбастан буларга абдан чоң чараларды көрүш керек да. Токтурбек мырза, мына айта кетсеңиз, милиция кызматкерлери негизи кантип жумушка орношот? Сынак аркылуубу же кандай? Мисалы, ИИМ академиясындамы Бишкекте көп жылдан бери эле баягы окуу жайды бүтүп жаткан кезектеги бүтүп жатканда баягы чыр-чатактар чыгып, алар барып майрамдаганда дагы бир бейбаштык кылып неметкен учурлар дагы болгондо, ошол академиянын даярдыгында аксаган жокпузбу? Мен силерге айтып кеттим го, ошол азыр атайын милиция мектептери, же болбосо окуу жайлары, жогорку окуу жай болобу, орто окуу жай, атайын окуу жай болобу, бул жерде ошол тарбия иштери жеткиликтүү деңгээлде болбостон, мурдагыдай катуу тарбиялоо, же болбосо тарбия күчөтүлүп, балдар мындайча айтканда милицияга келгенче эле алар ошо бала бакчадан, мектептен дагы тарбияны жакшы албагандыгы. Экинчиден, бул милиция болом деген адам өзү, бул мен ойлойм, бул дагы чоң патриот болуш керек да. Ал кишиде антип мындай жоруксуз иштерди жасоо эмес. Булар өздөрүнүн кийимин дагы таза кармап, кийимди туура эмес жолу кир болуп калыптыр дегенден дагы уят көрүш керек да. Мүмкүн конкреттүү бир тарап мындай талап коюш керекпи? Ал мен айтпайм силерге. Бул жерде милиция кызматкерлерине талап койгондо мындай коюш керек деп ойлойм да. Буларга ошол атайын милицияга жумушка кабыл алыш үчүн балдарды бир 7-8, 9 класстан баштап атайын буларды өздөрүнчө тандап алыш керек. Аларды атайын мектептерде ошол кызматка даярдоо, психологиялык жактан ошол таптан баштап даярдап, андан кийин барып туруп аларды ошол окуу жайдан ошол тарбиясын кайта улантыш керек дейм да. Рахмат, Токтурбек мырза, сиз өзүңүздүн убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңиз үчүн мен эскерте кетейин. Биздин студиябызда Эл аралык адвокаттар ассоциациясынын мүчөсү Токтурбек Ашыркул уулу кабарлап берди. Биз чыгарылышыбызды улантат. Жаңылыктарды улантабыз. Бул мүнөттөрдө Москвада Владимир Путин менен Шавкат Мирзиёевдин жолугушуусу өтүүдө. Жолугушууда эки тарап айыл чарба, мунай, аскер жаатында кызматташуу сыяктуу темаларга токтолушту. Баягы 50-гө жакын келишим түзүлүп, баш аягы соода экономикалык жаатта $3,5 миллиард жакын макулдашуулар сүйлөшүлүүдө.
Кремль менен расмий Ташкенттин арасындагы мамиледе аскер тармагына көбүрөөк басым жасалышы божомолдонууда. Анткени эки тарап жана бүтүндөй Борбор Азия мамлекеттери тараптан исламдык радикалдык күчтөрдүн чек араларга жакындашына олуттуу туруштук берүү эң башкы маселе экенин айтып келишет. Эки президенттин бул эң алгачкы расмий түрдө жолугушуусу. Владимир Путин менен Шавкат Мирзиёев былтыр сентябрь айында Самаркандтагы Ислам Каримовдун элесине таазим кылуу аземинде жолугушкан. Ал учурда Мирзиёев өкмөт башчысы кызматын ээлеп турган. Ал эми президенттикке болсо 14 декабрда шайлоонун жыйынтыгында келген. Кайрадан Кыргызстандын өзүндө болуп жаткан кабарлардан тактап айтканда бүгүн Бишкек шаардык кеңештин депутаттары калаанын бюджетин талкуулоо боюнча жыйынга чогулушту. Быйыл Бишкекти өнүктүрүүгө 8,5 миллиард сом сарпталуусу пландалууда. Бул тууралуу Борбор шаардын мэри Албек Ибраимов кабарлап, ошол сумманын көбү жолдорду оңдоо жана талааларга суу жеткирүү үчүн түтүктөрдү жеткиликтүү санда курууга сарпталат. Жамгыр жаап калды. Ошо менен азыр ошо көчөлөрдү баштай албай атабыз. Ошо жалпы көчөлөрдүн баарын. Атак бизде азыр көчөнү баштайын дегенде көзүбүз төрт. Себеп дегенде качан адам ошол көчөлөрдү иштегиси келет. Биз мына азыр ачык айкын бюджетти карап атабыз. Акчаң бар болсо, проекттин бар болсо, азыр балдардын мына техниканы дагы алдык. Мына мен бюджеттен айтып берем. Ошого байланыштуу иштегиле келет. Себеп дегенде ушунча элдин ошол көчөлөрүн жасап берсең, ошонун батасын алгысы келет. Могу балдар деле араң эле турат, ошол көчөлөрдү баштай албай. Мындан тышкары 120 миллион сом Бишкектин райондоруна кетет. Вице-мэр Эрнис Зарлыков ар бир акимиатка 30 миллион сомдон бөлүштүрүлүп, бул сумманы алар өзүнүн аймагындагы эң керектүү деп эсептелген тармакка мэриянын уруксаты жок эле сарптай алышат. Бишкектин бюджетинде алдыңкы тизмеде билим берүү тармагы дагы турат. Ага азырынча 3,5 миллиард бөлүнүүсү каралган. Бул сумманын 160 миллиону орто мектептерди ремонттоого жумшалат. Бул жылы да көп жумуштар жасалат. Ошол боюнча биз деген мына бюджетте карап берип атабыз. Буюрса акырындык менен эми айтканда шаардык каражат бюджети азыраак, тилекке каршы биз деген каалайт элек, дагы бир 2-3 миллиардка көбүрөөк болсо жакшы болот эле. Мындан да көбүрөөк жумуштарды кылмак элек. Бирок бүгүн мына биздин шаардык бюджети 8 миллиардтан ашык болуп атат. 8 миллиард 800 миллион сомдон ашыгыраак болуп атат. Ошого карата иш кызмат кылып атабыз. Кошумчалай кетсек, бүгүнкү шаардык кеңештин жыйынында бирден бир маселе катары шаардагы лифттердин абалы тууралуу маселе болду. Алардын көпчүлүгү чарчап калган. Бирок азырынча аларды жаңыларын алмаштыруу маселесин кароого мүмкүнчүлүк жок экенин депутаттар билдиришти. Анткени бюджетте акча жок. 11 каналынын баяндамачысы Айгерим Жаныкул менен дал ушул Бишкектеги эскилиги жеткен лифттердин көйгөйү туурасында баарлашабыз. Айгерим, саламатсызбы? Сизде кандай маалыматтар бар? Канчалык кала ичиндеги бир катар социалдык объектилерде жана башка имараттардагы эски лифттердин маселеси канчалык олуттуу? Рахмат, Мирлан. Албетте азыркы биз айта турган маалыматтардын баардыгы бул муниципалдык жолсо Бишкек мэриясына тиешелүү деген лифттерге байланыштуу сүйлөшөбүз. Тактап айтканда сиздер азыр экрандан ал тууралуу маалыматтарды угасыз. Биринчи эле бул жеке компаниялардан сырткары жалпы шаар боюнча муниципалитетке тиешелүү делген 729 лифт бар экен. Бунун 84% тактап айтканда бул максималдуу түрдө өзүнүн мөөнөтүн өтөдү десек болот. Тактап айтканда 25 жылдай кызмат кылган. Ошондой эле 80% лифт бул Бишкек шаары боюнча бул алмаштырууга муктаж. 74 болсо бул 10 жылдык мөөнөттөн ашыкча дагы деле жүргүнчүлөр ташып жаткан маал экен. Жалпы ушул шаар боюнча муниципалитетке тиешелүү делинген, ошолордун карамагындагы ошолордун оңдолушуна жана каражаттардын бөлүнүшүнө шартталган ушундай лифттер туурасында маалымат бар менде. Негизи жүргүнчү ташуу секторунун абалынын айынан болгон кырсыктары тууралуу кандай маалыматтар бар? Рахмат, негизи биз билебиз, акыркы эле жолу мындан 2 жыл мурун 2015 жылы биз шаардын борбордук бөлүгүндөгү ЦУМ, Айчүрөк ЦУМундагы лифт дагы түшүп кетип, анда бир нече адам жаракат алган.
бактыга жараша адам өмүрү кыйылган эмес. Андан тышкары албетте башка чет өлкөлөрдө дагы жүрөктүн ишин алган окуялар болгон. Мисалы ошол 2010-жылдагы Бакуну ала турган болсок, анда ушундай эле жүргүнчү лифт кырсыкка учурап, анда кичинекей бала ошол эле 10 адам дагы жаракат алган болчу. Ошондой эле Орусияда дагы бул 2012-жылы дагы ушундай кырсык катталган болчу. Анда тактап айтканда кичинекей баласы менен аял кырсыкка учурап, жыйынтыгында бул кырсыктан көз жумган болчу. Мындан тышкары негизи эле мындай кырсыктардын болуп кетпесине бул Кыргызстан боюнча ошол эле Бишкектин ичин алганда эч ким кепилдик бербейт. Бирок анткени күндө дагы бул улам бул маселе көтөрүлгөндүгү менен ошол 25-30-35 жылдан бери андай эскилиги жеткен, жедеп кызматтан тактап айтканда жүргүнчүлөр ташый албай калган деген лифттердин саны жогоруда мен айтып өткөндөй 80%га чейин жакын. Же болбосо жана мен айткан 729 сандын жарымынын көбү ушундай лифттердин катарына кирет да. Эми шаардын бийлиги бул абалдан чыгуунун кандай жолдорун сунуштоодо? Негизи шаардык мэрия албетте бул маселени чечүү боюнча буга чейинки жыйындарында дагы улам баягы талкууга алып чыкканы менен улам кийинки жыйындарга жылдырып эле келе жатат десек болот. Себеби дегенде бурда бардык маселенин бардыгы акча каражатына келип такалып жатат. Бирок мен бүгүнкү ошол шаардын бюджетин талкуулаган жыйында бул лифт туурасында бир депутаттын пикирин угууну сунуштайм. Они должны понимать, что они владельцы. Урматтуу шаардыктар, биринчиден үйлөрдү кезинде приватташтырып жатканда унутуп калышканбы же кандай? Лифттерди ошондо менчикке өткөрүп алышкан эмеспи? Азыр оңдоого келгенде лифт эмне мэрияга тиешелүү болуп А калат. вот квартиры его, да, и в лифтах вы сами знаете, что делается. Мен белги кетейин, Мирлан, бул өз кезегинде өзүңүздөр уккандай эле депутаттын пикиринде бул муниципалитетке тиешелүү делингени менен бул өз абоненттер же болбосо шаардыктарга болгон ошол лифтке төлөгөн акча каражатын көтөрүү сунушу дагы айтылды, айрым бир депутаттар тарабынан сунушталды. Андан тышкары биз билебиз, негизи 30 жылдан берки жанагы өңдүү лифттер бул толугу менен капиталдык ремонттон өтүшү керек. Бул биринчиден, экинчиден жалпы жонунан жана биз айтылган жалпы капиталдык ремонттон башка дагы жаңыларына алмаштыруу жумуштарына жалпы аягы тактап айтканда кечиресиздер 7 миллион сомдон ашык каражат жумшалат экен. Бүгүнкү депутаттар бул ошол бюджеттин каражатын талкуулап жаткан балда бул кандай болгон күндө дагы жакынкы жылдарда дагы бул лифттерди алмаштыруу үчүн өзүнчө бир шаардык бюджеттен каражат бөлүнө албастыгын так кесил айтыштым. Ошондой эле учурда бул 1 жылдын ичинде тактап айтканда 12 лифти гана эң жаман тактап айтканда багы жүргүнчү ташый албай калды деген 12 лифти 12 ашык лифти тактап айтканда алдыга алып чыгып ошол жакынкы 1 жыл ичинде оңдогонго гана аракет кылыш керек деген багы бүтүн менен бүгүнкү бул лифт туурасындагы маселени жыйынтыктады көрүнөт. Рахмат, Айгерим Жаныкул түз эфирде болду. Эске салсак, шаардык кеңештин депутаттары бюджет маселесин талкуулаган маалда каражат сарпталчу тармактар ошол эле чечилбеген көйгөйлөрдүн ичинен шаардагы бир топ эскилиги жеткен лифттерди алмаштыруу керек эместигин талкуулашты. Астрономия жаатында болуп жаткан өзгөрүүлөр тууралуу да бир кабарды айта кетейин. Жер шарына диаметри 1,4 километр болгон астероид жакындап келатат. Америкалык космикалык мейкиндикти изилдөөчү НАСА билдиргендей, жер жүзүнө кооптуу болгон астероид 19 апрель күнү жер шарына максималдуу түрдө жакын өтүшү мүмкүн. Аны 20 апрелге караган түнү эң эле начар телескоп менен да көрүүгө болот экен. Космикалык адистер эгер белгисиз астероид жер шары менен кагылышып кетсе, бир топ кыйроолорго алып келиши мүмкүндүгүн эскертүүдө. НАСА кызматкерлеринин айтымында жер планетасына кооптуу болгон мындай көрүнүш дагы 100 жылдан кийин кайталанышы ыктымал. Эми дүйнө кабарларында болуп жаткан кызыктуу маалыматтардан Австралиянын бажы кызматы өлкөгө почта аркылуу келген жөнөтүүнүн ичинен уулуу жылан, скорпион жана жөргөмүштөрдү табышкан.
Кутуда бут кийим деп жазылып турган, бирок кызматкерлер анын ичин ачканда кичинекей кутучаларга жайгаштырылган экзотикалык жаныбарларды көрүшкөн. Жалпысынан 3 хандык питон, 2 каракумдук жөргөмүш, 6 храмдык жылан, 11 колумбиялык тарантула гиганты, 6 бразилиялык чымчык жегич жылан жана 4 Азиянын токой скорпиону табылган. Жаныбарлардын кээ бирлери жолдон эле тумчугуп калышыптыр. Ал эми тирүү калгандарын болсо, ошол замат эле атайын эмдөө жолу менен уктатышкан. Мындай адаттан тышкары болуп эсептелинген почтаны ким жана кандай максат менен жөнөткөнү иликтенүүдө. Азырынча жиберүүнүн түндүк Европадан келгени гана белгилүү. Мындай факт австралиялык бажы кызматкерлерин таң калтырууда. Анткени келген жаныбарлардын көпчүлүгү экзотикалык өлкөлөрдө эле кездешет. Соңку сааттарга алынган кабарлар мына ушулар. Кызматыңыздарда мен Мирлан Айтал болдум. 11 каналынын кабарчылары окуяларга көз салуубузду улантабыз. Сиздер кечки саат 7 жана 8деги чыгарылыштарды 11 чекит KG сайтынан жана Facebook баракчасы аркылуу дагы көрө аласыздар.